Эгер Россиянын аймагында эмгектенип жүрүп же окуп жүрүп реестрге түшүп калсаңыздар, анын себебин билиш үчүн биринчи ирет катталган район боюнча аймактык полиция бөлүмүнө барыш керек. Ал полиция бөлүмүндө миграциялык маселелер боюнча бөлүмгө барып, арыз менен кайрыласыздар. Ал жерден себебин аныктап, эгер Сахаровадан өткөн мед кароо же болбосо манжа изин тапшыруу сүрөткө түшүңөр базага кирбесе, биринчи ирет ошо Сахарованын маселесин чечиш керек. Ал реестрден чыгуунун биринчи шарты бул эч кандай карыздар болбош керек. Налог, штраф, баардык карыздар биринчи ирет жабылыш керек. Ал маселелер чечилгенден кийин арыз менен кайрыласыздар. Эгер буга чейин документтердин мөөнөтү өтүп кетсе, анда штраф каралат, протокол 5000ден 7000ге чейин. Ар бир ситуация бул мындай жеке түрдө каралат. Түзүлүп, штрафты төлөгөндөн кийин милдеттүү түрдө эмгек келишим түзүш керек. Эмгек келишим түзүүдө көп жумуш берүүчүлөр эмгек келишимди кол койгондон коркушат, анткени реестрдагылар менен кол койгондо штрафта болуп калабыз деп, штраф салынат деп. Бирок ошол эмгек келишимге жаран эмгек келишим реестрден чыккандан кийин өзүнүн жумуш ордуна барып жумушка киргишет деген бир абзац кошулса, анда жумуш берүүчүгө да эч кандай штраф каралбайт и базага киргизгенге да ошол эмгек келишим жарайт. Анан ошол эмгек келишим базага киргизгенден кийин ошонун негизинде миграционный картанын аркасына тийиштүү штамп коюп, бул жерде жүрүү мөөнөтүн узартуу боюнча 1 жылга, ошонун негизинде анан жашаган жер боюнча адреске регистрацияга турсаңыздар болот. Эгер Россиядан кете турган ниетиңиз бар болсо, анда 13 сентябрга чейин мүмкүнчүлүгүңүз бар. Россиядан чыгып кетүү жолу менен да реестрден чыккан болот. Бирок Россиядан реестрден чыкпай туруп, Россиянын чек арасынан чыгып кетсеңер, анда кийинки кирүүгө чектөө коюлат. Бул чектөө ар бир жаранга жеке түрдө каралат. Канча убакыт мыйзам бузуу менен жүргөнүңөргө жараша болот. Бул 3 жылдан 10 жылга чейин кирүүгө тыюу салынышы мүмкүн.